Кудайдын чакырыгы 2 май. Мыйзамсыз иштери кечирилип, күнөөлөрү жабылган адам бактылуу. Күнөөсүн теңир мойнуна салбаган жана куулугу жок адам бактылуу. Мен унчукпай койгондуктан ар күнү кыйнала берип, денем алсырап калды. Дөөт унчукпай жатканда канчалык кыйналганы тууралуу кече сүйлөштүк. Эмнеге дөөт кыйналып жатса да көпкө чейин унчукпай жүрүп алды экен? Анын жүрөгүндөгү көкпеттиги, моюн сунбастыгы, теңирдин алдында тобогулууга тоскоол болгонун дөөт өзү мойнуна алат. Анын аягы кайгы болду. Кудай күнөөкөрдүн өлүмүн каалабайт. Тобо кылып, тирүү болуусун каалайт. Бирок адамдар күнөөлөрдүн айынан ушунчалык кыйналып жатышса да, Кудайга кайрылбай, көппеттенип жашай беришет. Өзүнүн кайгылуу тажрыйбасынан улам дөөт мындай дейт: баш ийдириш үчүн жүгөн жана ооздук сала турган аттай, акылсыз качырдай болбогула. Күнөөлөрүбүздө Кудайга моюн сунбай жашай берсек, моюн бербеген атка жүгөн салгандай эле Кудай бизди токтотушу керек болот. Бирок сен өзүңдү күн бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен Кудайдын каары төгүлө турган жана адилет соту боло турган күнгө өзүңө өзүң каар чогултуп жатасың. Ыйык рухтун үнүнө сезимтал бололу, абийирибизди тыңшап жашайлы.